Арбаңыздар, урматтуу биздин каналдын эл кабардын, тез кабардын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы? Мынабул унаа өткөн чоң трасса Ош Бишкек жаңы трассасы. Бул жагына кете турган болсоңуздар, сиздер Нарын аркылуу Бишкекке жетесиздер. Мынабул сиздер көрүп турган айыл Жалал-Абадтын Сузак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтүндөгү Карачолок айылы. Бул жагы батыш жагы Жалал-Абад шаары тарап. Шаардан бул жерге чейин болжолду айтканда бир 15 километр чыгат. Биз азыр Карачолокко бир чабар атты тартканы келип, эми кайттык. Биягы ушу Жалал-Абад шаарына кирип барабыз азыр. Охо, туугандар. Мына бул жолду көрдүңүздөрбү? Сонун болуп турбу? Сиздер биздин видеолорго канча комментарий жазып калып аттыңыздар эле го? Эй! Тез кабарчылар, эл кабарчылар, Казармандын жолун Нарын аркылуу түндүк менен түштүктү бириктирген жаңы жолду тартып койчу деп атат элеңиздер го. Биз эми Нарын жагын, Казарман тарапты жаңы мост курулду, ал жакты тартпасак дагы, мына ал жагын бир аз болсо дагы бул жакка келелектер, көрелектер үчүн тартып көрсөтүп коелу деп атабыз. Жолду тим эле зымыратыптыр, туугандар, караңыздар. Зымыратыптыр. Жакшы курулуптур. Ушул жагына Кудайга шүгүр дейли. Жолдун курулушуна, бул жолдун курулуп калышына себепчи болгондорго дуа тилек кылып коелу туугандар. Алла таалам алардан ыраазы болсун. Эл үчүн ушундай жолду куруп койду, аябай жакшы болду. Иншалла бул жол толук бүтө турган болсо, Нарын жагы калды дейм. Азыр Нарын жагы дагы бир 2-3 жылда толук бүтүп калса, анда Ош Бишкекке через Токтогул, через Ташкөмүр, через Суу Самыр эмес туугандар. Мына ушул жак аркылуу зымырап нары бери жүрүп калабыз. Туугандар. Кудай кааласа, унааларыбыздын кадабойлору жакшы болсо, моторлору жүрүп эле турса, ушу газды басып, туугандар. Көрсөтүлгөн чектен ашпайт, ушул жолдо зымырап жүрөбүз, Кудай кааласа. Жолдун кеңдигин караңыздар мына. Оң жагы 2 чоң паласа, сол жагы 2 чоң паласа. Ортосунан бөлүнгөн. Жол чекесине тротуар жасалган. Көрдүңүздөр, барьерлери коюлган. Анан жол сызыктары бүт чийилип, жол белгилери дагы бардыгы коюлган. Азыр Карачолоктон өтүп эмеге келдик? Мазар булакка, Мазар булактан эми чыктык. Бул негизи мындай сол жактагы жаңгак баскан Адыр Токойдун жанындагы айыл экен туугандар. А бул жагы эгин талаа, мына көрдүңүздөрбү? Кең эгин талаабыз. Ак кар көк мөңгү басып жаткан зоо ал Арсланбаптын тоосу туугандар. Анын нар жагы Токтогул, Каракөл. Көрүп турасыздарбы? Арсланбаптан бери уланган жаңгак токойлордун чекеси Адырда сиздерге көрүнүп да турат. Ana, şaylou. Portada kıykırıp ketip atat, gромко говоритель менен. Muna айылдын içindeki жолдун кеңдигин караңыздарчы туугандар. Зор болуп турбу? Зор. Ana машинадагы тихо кетет экен туугандар. Сонун кетип атабыз иншалла. Жим кетип атабыз да. Бул жагы мен эми бу арт тарабы бул жагыны мен билбейм туугандар. Ушу Карачолокко чейин келгенмин, ондон нар жагына тиги Каралма, Казарман деген жерлерге вообще бара элекмин. Ал жакта дагы айыл көп дейт негизи. Ал жактачы. Каласаңыздар мен мындай эшик терезени ачып деле сиздерге азыр көрсөтүп коем, арт тарапты бир көрсөтүп коеюн. Түз кетсек через Нарын кетебиз. Biraz bolsa da joldu tartып көрсөтүп коелук дедик да. Мына бул кайсы айыл болду? Жергетал. Бул Жергетал, а? Жергетал айылы туугандар. Жергетал айылы. Жол аябай кенен болгон, жакшы, сонун. Ысык көлдүн жолундай. Бензиндин баасы бүгүн мына 92-64 сом 0 экен. Дизель болсо
Penza zapravkasında 55 сом eкен туғандар. Жерге талайлы туғандар. Ушул жолдун бүтүп калышы дагы кыйла эл үчүн абдан жакшы болот. Анткени жолу жакшы, элдин турмушу жакшы деп коет. Эл үчүн эмне үчүн жакшы? Барар жерине бат жетет. Унааларынын ходовойлору, моторлору бузулбайт. Убактысынан эконом болот туғандар. Жакшы да, туурабы? Ушул жагынан биз через Нарын Бишкек тарапка аябай тез жетип калат экенбиз негизи. Азыр түз барып, мына Октябрь районуна кошулат. Октябрь району дейм, Октябрь айылы. Октябрь айылына Октябрьскийге кошулат. Анан нары Тайгараев, анан шаарга кирип барабыз. Жалал Абадка. Бүгүн 2021 жылдын 25 ноябры. Бир аз ылдыйракта кар жок, барган сайын кар азайып баратат туғандар. Сол жактагы адырларда кар бар. Кышта ошентип кирип келди туғандар. Биздин каналдарга, Тез кабарга, Эл кабарга, Тез кабар Ньюска, Чабарманга, Күн желесине, Тез кабар Иманга, ушул каналдарга жазылып, видеолорубузга класс басып, комментарий жазып туруңуздар. Бизди колдогон болосуздар. Биз ошо колдон келишинче болгон маалыматтарды, жакшы маалыматтарды, жагымдуу маалыматтарды сиздерге жеткирип көрсөтүп тура беребиз. Мал базардан маалымат беребиз, ат базардан маалымат беребиз, курулуш материалдардан маалымат беребиз, үйлөрдү көрсөтөбүз, бизнестерди көрсөтөбүз, курулуштарды көрсөтөбүз, өндүрүштөрдү көрсөтөбүз туғандар. Кыскасы бар жогун сиздерге көрсөтүп турабыз. Жаман нерсени ачык айталы көрсөтпөйбүз. Биздин Инстаграмда дагы Тез кабар официал деп атайын баракчабыз бар. Ошол жака дагы катталып койсоңуздар болот. Бизди Телеграмдан дагы Тез кабар деп тапсаңыздар болот. Инстаграмдан дагы Тез кабар официал деп, Фейсбуктан Тез кабар деп, Одноклассниктен Тез кабар деп тапсаңыздар болот. Лайк басып, комментарий жазууну эч качан унутпаңыздар. Азыр мына бул айылдан дагы чыгып бара жатабыз туғандар. Жалгыз жаңгак айыл экен бул. Жалгыз жаңгактан биз мына чыгып кетип атабыз уже. Жалгыз жаңгакка дагы биз келген элек буга чейин. Бир сатыла турган үй тарткан келгенбиз, бир сатыла турган кирпич чыгара турган атайын аппарат тартканы келгенбиз туғандар. Бул жагы мына жаңы конуш экен. Жаңы үйлөр курулуп атыптыр. Тегиз жер экен. Каналдан суу өтөт экен туғандар. Жакшы экен. Эгиз аябай жакшы экен. Бул жагы жайыт экен туғандар, сонун. Малкал кылганга, эгин тегин кылганга аябай жакшы жер экен. Кыргыздын жери сонун да туғандар. Кыргыздын жери сонун. Только пейлибизди оңдош керек, ошо болду. Жамандан арылышыбыз керек, жакшыга жанашышыбыз керек. Жаман ойдон алыс болушубуз керек, жакшы ойго жакын болушубуз керек туғандар. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Зор болуп турбу жол? Кандай дедиңиздер туғандар? Жакшыбы? Ой пикирлериңиздерди комментарийге жазыңыздар туғандар. Мына жол зымырап турат. Жанагы биз көрсөткөн жерлер бир аз кененирээк экен, бул жагы болсо эми баягы айыл чети болгон үчүн, узун трасса болгон үчүн бир аз мындай эндүүлүгү кичинерээк экен. Бир полосадан, биягында бир полоса, нарагында бир полоса. Сонун экен, сонун. Мына караңыздар, мына жылкылар жүрөт. Чөбөрүлөр болсо керек биякта дагы. Не дедиңиздер? Мына жерлерде чөбөрүлөр болот да. Түнү улулулулулу деп улуп, алар калып кеткен эшектерди жакалап коюшу мүмкүн туғандар. Ошон үчүн малкалды калтырбай кечинде айдап кириңиздер огородко. Мына жылкы баласындагы анча чөбөрүлөр тие албайт, анткени алар аркалап туруп туягы менен тумшугун жара тебет да. Туурабы? Эми ушул жол бүттүбү туғандар? Ушул чоң трассанын боюндагы
birinci liniyada turgan жерлердин ээлери, үйлөрдүн ээлери, сиздер эми бизнеске басым жасаңыздар туугандар. Бизнеске. Сафаровка айылына кирип келдик. Бизнес дегенибиз эмне? Жолдун боюнда жерлериңиздер болсо, бир сотук болсо дагы ага магазин куруңуздар. Ага бир кафетерий куруңуздар. Бир нерсе ача коюңуздар туугандар. Анткени жолдон канча турист өтөт, канча жүргүнчү өтөт туугандар. Түндүк менен түштүктү бириктирип аткан бул өтө маанилүү жол болгондуктан адам көп өтөт бул жерден. Ошон үчүн соода кылыңыздар туугандар. Мына бош жерлер болсо, мынандай жерлерге бир магазин ачып койсо, камок кылып койсо, бир устаканаларды ачып коюңуздар, вулканизацияларды ачып коюңуздар. Ушундай нерселерди жасасаңыздар, ал сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн пайдалуу да. Кимдир бирөө кетип атып, Кудай сактасын эми, баллону жарылса, баллонун жели чыгып калса, машинасынын бир жери бузулса, кирип оңдотот. Аптека ачып койсоңуздар, бирөөгө дары керек болсо, жолдо кетип атканда аптекаңыздарга кире коет. Курсак ачса, столовойуңуздардын, кафеңиздердин тамагы жакшы болсо, кирип тамактанат. Соодаңыздар жүрүшөт да. Же мен туура эмес айтып атамбы? Мына азыртадан аракет кыла бериңиздер туугандар. Бул жол 1-2 жылда Кудай кааласа толук иштеп калса, анда вообще зор болот. Вообще эле зор болот туугандар. Ошон үчүн жолдун боюна бир нерселерди уюштуруңуздар. Керек болсо, баягы сезондо жолдун боюна чыга калып, зонтикти коюп, суусундук сатыңыздар, жарма сатыңыздар, дүмбүл пиширип сатыңыздар. Неси жаман? Курутмайыңыздарды алып чыгып коюп коюңуздар. Сатыңыздар, соода кылыңыздар, тиричилик кылыңыздар. Ушинтип жашайбыз да туугандар. Мына жолдун бою. Бул нерсе бир эле бизде эмес. Мен элдин баарын бая бизнеске үндөп аткан жерим жок туугандар. Ар бир адамга тиричилик керек, ар бир адамдын үй бүлөсү бакубат жашаш керек, курсагы ток болуш керек. Ошон үчүн мен ушул нерсени айтып атам туугандар. Бул азыртадан пайдаланып калыңыздар. Бул нарындыктар үчүн, айрыкча мына тоолуу нарындыктар үчүн бул жолдун мааниси аябай жакшы болду. Бир эле нарын эмес, ушул жолду да канча Жалал Абадтан баштап тиги Боом Камчыгайына чейин жолдун боюндагы жерлерди өздөштүрүп, биз курулуштарды кылып, ушундай сооданын жолу кылышыбыз керек. Бул жолдучу эмнебиз болсо алып чыгып сата турган болушубуз керек туугандар. Жүргүнчүлөргө, нары бери өткөндөргө, туристтерге жакшылап шарт түзө турган болушубуз керек. Мына жаңы асфальттын бүткөн жерине келдик. Буягы эми баягы эле Союздун асфальты, холодный асфальт туугандар. Болду, ушул жерден эми бияка бурулабыз, Октябрьскийге келип калдык. Анан нары Тайгараев, анан Жалал Абад. 17 километр дейт. Кыйла жүргөн экенбиз. Мына жерде Жалал Абад шаарына 17 километр деп атат. Демек, Карачолокко чейин бир биягыда бир 12 километр жүргөн болсок, демек 30 километр бар экен да. Мен туура эмес айтып койгон окшойм. Мына жерде көрдүңүздөр, жем сатат экен бирөө. Ушундай кылып ачып кое бериңиздер туугандар. Бирөө жем сатсын, бирөө курут сатсын, бирөө суусундук сатсын, бирөө жарма сатсын, бирөө өрүк сатсын, бирөө запчасть сатсын, бирөө дары-дармек сатсын, бирөө тамак аш сатсын. Дагы эмне керек бул жолдо? Ушундай нерселер көп да. Ушул нерсеге аракет кыла бериңиздер туугандар. Болда. Божурап көп сүйлөп койдум окшойт, башыңыздарды оорутуп койдум окшойт. Мына азыр айттым эле, мына жерде бир бала көрдүңүздөрбү, мына баллону кармап турат. Азыр айттым го мен сиздерге туугандар, вулканизация ачыңыздар дедим. Мына азыр бирөө саргайып баллону кармап турат. Кайсы бир жерде машинасынын баллонун жели чыгып калып, эми ушул жерге вулканизацияга келиптир. Ана азыр айттым а. Ана чоңураак бизнесмендер мынандай заправкаларды курсун. Заправка көп болсо, бензинди куюп өтө беребиз. Туурабы туугандар? Кыскасы бул жолду бизнестин жолу, сооданын жолу кылышыбыз керек. Зор болуш керек да биягы. Болду туугандар. Көп сүйлөп өзүнчө эле мындай билермен, өзүнчө эле бир окурман, өзүнчө эле бир акылдуу көрүнсөм кечирип коюңуздар эми. Эми өзүмдүн деңгээлимде сиздерге сүйлөп бердим да туугандар. Капа болуш жок. Аманчылыкта көрүшүлөлү. Катуураак сүйлөп койсом, кимдин көңүлүн оруткан болсом, капа болбоңуздар. Биздин эл кабарды, биздин тез кабарды көрүп туруңуздар. Биз бияктан да чыгып турабыз, нарактан да чыгып турабыз. Кыскасы, кайсы жерде жакшылыктын башы көрүнсө, ошол жактан чыгып турабыз туугандар.
Аманчылыкта көрүшөлү. Жолда жүргөндө секейин жүрүңүздөр. Алла таалам сиздерди бөөдө кырсыктан, жамандыктан, оору сыркоодон, жаман сөздөн, көздөн, назардан, кыскасы жамандыктан өзү сактасын. Туугандар, аманчылыкта көрүшөлү. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Октябрьскийдин центрине келип калдык. Тайгараевдин чоң трассына чыгып калдык. Шаарга жакындап калдык. Лайк баскыла, комментарий жазгыла. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз, иншалла.